Kur'an kırmattıq сволочка, сволочь дейбиз. Барыңар сволочь дегиле. 6-7 saat ошондой совещание өттү бизде. Анан кийин бул өзү дагы ачыгын айтты. Заводдон жана 50 миллион сом накталай төлөмдөн тышкары Жумалиев башка эч нерсе карыз эмес. Сен айтып атпайсың, отуруп эле чыгып кетип атат деп. Жок, отуруп жөн чыкпайт. Барын айтып берем, достор, азыр эч жака чыкпайм. Мага телохранитель да керек жок, эч ким керек жок. Бул иликтөөдө бийликтин жомокторунун калпын чыгарабыз. Биз коррупцияга каршы күрөш же кустуризация деп аталган саясаттын ички бети кандай болорун көрсөтөбүз. Мисал катары Бишкек-Ош жолундагы Таш көмүр шаарынын жанындагы бир заводду алалы. Булар сыймыктануу менен пропаганда кылып мактанып жатышат. Ким бизден жаңы заводдорду сураган эле деп жазып, Трец тармагындагы бир аккаунт кыргыз элин бет тырмакчылык кылгансып, видео тартып суроо таштаган. Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында өлкөнүн өнүгүшүнө суктансаң болот эле, бирок азыркы бийликтин бүт саясаты мактануу сыяктуу. Бул заводдун да экинчи жүзү бар. Анын жагымсыз тарыхы түздөн түз президент Садыр Жапаровго барып такалат. Барын айтып берем, достор, азыр эч жака чыкпайм. Мага телохранитель да керек жок, эч ким керек жок. Колдогон эл турат. Биз бүгүн утушка жеттик, элим. Кур'ан карматтык сволочка, сволочь дейбиз. Барыңар сволочь дегиле. Айткыла, сотко баарыбызды берсин. Сыймыт Жапыкеевдин саясаттагы жогорулашы жана жаңы бийликтин атактуу жомогу кустуризация. Акаев убагындагы мурдагы премьер-министр менен болгон тирешүүдөн башталган. Сыймыт Жапыкеев Кубанычбек Жумалиевди Раим Матраимов менен катар коррупциянын символуна айлантып, коррупционерлердин жазасыздыгынан элдин ичиндеги наразычылыкты ашкерлеген. Раим миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Революциядан кийин Садыр Жапаров өз оюн кескин өзгөрттү. Коррупцияга каршы күрөш коррупционерлердин акыйкат жазалоодон кустуризация деп аталган мамлекеттик деңгээлдеги опузалоого айланды. Муну камап койгондо биз мамлекетке бир тыйын акча алып келе албайт элек. Ошондон анан биз мен саясий чечим кабыл сурандым, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынан муну камап койгон менен эмне пайда дедик. 6-7 saat ошондой совещание өттү бизде. Анан кийин бул өзү дагы ачыгын айтты. Мени камап койгон менен эч нерсе келбейт. Андан көрө мен ошол баякы мамлекеттен алганымды же болбосо мыйзамсыз байыган мүлктөрүмдүн баарын, акчамдын баарын Кыргызстанга кайрап келип киргизип берейин. Коррупция менен күрөшүү деген ат менен ишканалардын жана ири бизнестин ээлеринин мүлкүн тартып алуу башталды. Кубанычбек Жумалиев да камакка алынып, опузалоого туш болгон. 21-жылдын апрель айында анын адвокаты мындай деген: менин коргомдогу киши үчүн ден соолук жана эркиндик маанилүүрөөк. Заводдон жана 50 миллион сом накталай төлөмдөн тышкары Жумалиев башка эч нерсе карыз эмес. Анын үстүнө заводдун баасын эксперттер аныктаган эмес. УКМК аны 950 миллион сомго кантип баалаганы да түшүнүксүз. Майрамбек Жумабеков, Кубанычбек Жумалиевдин адвокаты. Жумалиев заводду жана 50 миллион сомду СИЗОдон бошотулуу үчүн бергенден кийин эркиндикке чыккан. Камчыбек Ташиев бул 1 миллиард сомдук ийгилик деп жана 3 жыл өтсө дагы мактанганды унуткан жок. 24-жылдын декабрында да айта кеткен. Бул мүлк жөнүндө жана башкалар анын ошол акчанын 45 миллион сомун накталай төлөдү. 955 миллион сомго бааланган Таш көмүр шаарындагы цемент заводун мамлекетке өткөрүп берген. Жумалиевдин адвокаты экс-премьер-министр заводко ишеним кат бергенин айтты. Бирок ал завод азыр кимге таандык? Бул суроолорго жооп таптык жана ал жооптор сизди шок кылат.
Заводдун юридикалык аталышы Курманбек ЖЧКсы болгон. 21-жылдын 29-мартта Кубанычбек Жумалиев СИЗОдо жатып, жубайы Роза Амановага ишеним кат берет. Ал жубайы аркылуу бизнес өнөктөштөрүнүн үлүштөрүн жолдошунун атынан алып, Жумалиев жалгыз ээси болуп калат. 21-жылдын 6-августунда Дуваташ KG компаниясы түзүлөт. Ал эми 21-жылдын ноябрында Жумалиев үлүштүн 100%-ын заводдун жаңы ээсине, ошол эле Дуваташ KG компаниясына өткөрүп берет. Бул жерде мамлекет кызыкчылыгы кайда деп сурайсыз. Мамлекет кызыкчылыгы бул жерде жок. Заводду өткөрүп берүү келишими Жумалиев менен Дуваташ KG компаниясынын ортосунда түзүлгөн. Келишимде Дуваташ KG Жумалиевке 955 миллион сом өткөрүп берген деп жазылган. Бирок Жумалиев чын эле бул акчаны алдыбы? Бул чоң суроо. Анткени Ташиев 3 жылдан кийин Жумалиев заводду мамлекетке өткөрүп берди дейт. Бирок биз аныктагандай, Жумалиев заводду Дуваташ KG компаниясына өткөргөн. Анда Дуваташ KG мамлекеттик компаниясыбы деп сурашыңыз мүмкүн. Жок, бул компания мамлекеттик эмес. Компания Абдрахманов 45/6 дарегинде ачылган. Бул даректе Каныбек Туманбаевдин азыркы балыкчы мэри болгон бөлөсү Батырбек Жантаевдин фирмалары жайгашкан. Ал кездеги компаниянын тең ээси Чыныбеков Нурлан болгон. Биз аныктагандай, ал Каныбек Туманбаевдин жеке бухгалтери. Экинчи тең ээси Шамурзаев Миразиз Каныбек Туманбаевдин шоопуру. Туманбаевдин айдоочусу өткөн жылы Каракол Логистик деген жаңы компания ачкан. Анын тең ээси ким экенин билсеңиз таң каласыз. Нуркожоев Эскат Давлетбекович. Ал президенттин инисинин баласы жана Мальдив аралдарында эс алганды жакшы көрөт. Муну менен иш бүткөн жок. Дуваташ KG кыска убакыттын ичинде заводду башка ээлерге өткөрүп берет же сатат. Ал ээлер Палван Инсат Туризм жана Hyper Partners компаниялары болуп калат. Бул эки компания тең Хабибулла Абдыкадыровго байланыштуу. Эми Трес тармагынан кезектеги колдонуучу ким жаңы заводдорду сураган эле деп сурап, дал ушул заводду көрсөтсө, сиз билесиз. Бул завод Хабибулла Абдыкадырга таандык. Ал Жумалиевден коркутуу жолу менен тартып алынган. Бирок мамлекеттин пайдасына эмес, президент Садыр Жапаровдун айланасындагы адамдардын пайдасына берилген. Бул биринчи жолу эмес. Биз буга чейин Мадина базары жана Сан Сити оюн-зоок комплекси криминал менен күрөшүү деген ат менен ошол эле Хабибулла Абдыкадырдын, президенттин досу Арзыбек Буркановдун жана президенттин бир тууганын жубайы Бурул Куштабаеванын колуна кантип өткөнүн айтып бергенбиз. Эми ойлонуп көрүңүз, мамлекеттик каналдардын экрандарынан жана социалдык тармактардагы фейк аккаунттар сизге эмнени айтып жатат жана чындыгында өлкөдө эмне болуп жатат. Сиздер менен Болот Тимиров болду, кийинки жолугушканга чейин. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Тимиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистиканы колдоңуз. Шилтеме төмөндө.